Инсульт жүрөккө же мээге келүүчү кандын агымына тоскоолдук жаралып, кан тамырларынын бүтөлүшүнөн келип чыгуучу оору. Анын эң көп кездешүүчү себеби жүрөктү же мээни кан менен камсыз кылуучу кан тамырларынын ички бетинде май катмарларынын пайда болушу. Мээдеги кан тамырдан кандын агып же ал жерде кандын уюп калышы дагы инсульт оорусунун келип чыгышын шарттайт. Дарыгерлер бул оорунун эки түргө бөлүнөрүн жана алардын келип чыгуу себептери да ар кандай болоорун айтышат. Инсульт бул мээнин жабыркаган оорусу. Инсульттун эки түрү болот. Бул ишемический жана геморрагический. Ишемический инсультта нерв клеткаларыбыз өлүп калат. Кичинекей участокто же болбосо чоң участокто. Геморрагический инсультта ошо башыбыздагы мээдеги кан тамыр жарылып, орусча айтканда кровоизлияние в головной мозг болот да. Инсульттун себептери өтө көп, бирок эң көп кездешкен себеп бул биздин кан басымыбыздын бийиктиги. Инсульттун алгачкы белгилери: адамдын адегенде колу, анан бир жаак бети шал болуп, андан кийин буту иштебей, сүйлөй албай калуусу да ыктымал. Мындай учурда убакыт өткөрбөстөн дароо дарыгерге кайрылуу кажет. Себеби кармалып калган учурда дарылануу оор өтүшү мүмкүн. Инсультта жардамды канчалык тез берсең, ошончолук адам айыгып кетиши мүмкүн. Жардамды канчалык кийинирээк берсең, ошончолук адамдын айыгышынын проценти азаят. Бизде золотое время деп коет. Бул биринчи инсульт башталгандан баштап биринчи 2 сааттын ичинде тез жардам көрсөтүш керек. Өзү менен өтүп кетет, жакшы болуп калат деп күтпөш керек. Дарыгерлердин айтымында аталган ооруга көпчүлүк учурда ден соолугунда көйгөйү бар инсандар чалдыгат. Тактап айтканда, эгерде адамдын кан басымы көтөрүлүп же түшүп турса, ага кошо боорунда, жүрөгүндө дарты болуп, кошумча салмак кошуп алган абалда организмдин бул илдетке чалдыгуу ыктымалдуулугу басымдуу болот. Бизде көбүнчө ишемический инсульт менен 50-60 жаштан кийинки адамдар көп кездешет. Алардын кан басымы бийик болгондуктан, возраст менен эми биздин кыргыздар май, жирный, острый тамактарды, соленый тамактарды көп жейбиз. Ошондуктан уже 60 жашка жеткенде биздин кан тамырларыбыз бардыгы май каптап калат да. Анан көбүбүздүн өтүбүз жакшы иштебей, кан басымыбыз бийик болуп, ошон үчүн 60 жаштан кийинки адамдарда ишемический инсульт көп кездешет. Бул оорунун өтүшүп кетүүсүнө кайдыгер мамиле кылуу да себеп болуусу мүмкүн экендигин адистер белгилешет. Инсульттун жеңил түрүнө, башкача айтканда, бир нече саатка колу же буту шал болуп, кийинчерээк өзүнүн калыбына келип калгандан соң эч кандай дарылоо ыкмаларын жасабай коюу оор абалга алып келет. 1-2 саатка колдорум чымырап, иштебей калып, анан кичине жаттым, кайра өзүмө келип калдым, эмне болуптур деп, кээ биркилер сразу ооруканага кайрылат. Азыр мен ушундай болдум, бул эмне себептен деп. Кээ биркилер кайра жакшы болуп калдым деп ошо ойдон жүрүшө берет. Бирок бир инсульт болдуңуз, экинчи жолу инсульт болгондо бул оорураак абалда кездешет да, оорураак болот. Экинчи жолу инсульт болгондо биринчи жолкудай болуп, 1-2 сааттын ичинде кайра өзүңүзгө келе албайсыз. Уже бир жагыңыз полностью иштебей жатып каласыз. Же болбосо летальный исход болуп калышы мүмкүн. Инсульт оорусун дарылоо үчүн узак убакыт талап кылынат. Бул убакыт ичинде дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, керектүү ыкмаларды жасап, айтылган учурда дарыларды ичүү гана жакшы жыйынтыкка алып барат. Ал эми аталган ооруга чалдыкпоо үчүн адистер өз учурунда туура тамактанып, спорт менен алек болуп, ден сак өмүр сүрүү керек экендигин белгилешет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.